Бишкек шаарынын мэри бүгүн Албек Ибраимов 1-май районунун жашоочулары менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө өзүн жаратман деп атаган мэрди район тургуну жакшы иштер жасалбай жатканы үчүн сынга алды. Ал аял мэрди балдардын батут оюнчугу сейил бактарынан алынып салынса деген оюн айткан. Ошондой эле Эркиндик бульварына төшөлгөн кызыл брусчаткалар кышкысын абдан тайгак болуп, шаардыктарга ыңгайсыздыкты жаратып жатканын билдирген. Мэр ал аялга кенен жооп берип тамаша деп салды. Биз сейил бактарга батуттарды дайыма алып турабыз, бирок 5 мүнөт өткөндөн кийин эле кайра пайда болушат. Эч качан жакшы нерселерди көрбөгөн адамдар бар, ошондой эле кичинекей иштин жакшы тарабын көргөндөр да бар. Жакында мэриянын алдындагы митингге сүйлөгөнүңүздү да көрдүм. Сиз мага абдан жыгасыз. Эгер мени жакшы көрсөңүз, анда айтыңыз. Мен жөн гана сүйүүмдү билдирдим деп эч кимдин оюна келбеген ойду айтып, тамашачыны менен эле качыра жооп айткан. Өзүңүздөр талдаңыздар. Мэрдин бул айтканы канчалык деңгээлде этикага жатат жана жарашат. Булак чагылган.